сіздерге ушул ачман ас аманыңар бүгүн ачык болуп туруп күнүн жаркырап турганын менен куттуктайм. Экинчиден атайын кайрылуу жазып атам. Чети эне катары, эже катары, бир тууган катары айланайындар. Маскаларды bir жарым сааттан же bir күндөн кийбесеңер. Масканын эки түрү бар. Респираторларды тагынса болот. 1 саат, 2 саат. Иш кылып атканда себебинен респиратор дегендин антифриз бар болот. Аба кирет, кислород алмашып турат. Ар бир вирус эшикке чыкканда абага тийгенде моментально өлөт. Азыркы айтып аткан коронавирус дагы шыр эле өлөт. Бизди алдап маскаларды саттырып атат, биздин бала бакыра кечкедери кийип жүрүп өздөрү тумчуп ооруп атат. Эмне себептен? Ар бир адам дем алганда аба жутат, абанын арты менен ишиндеги болгон вирустарды, керектүү нерселерди дем алганда сыртка чыгарат. Уккан уже аба эмес углекислый газ масканын ичине вирустар менен ошо толуп калып атат. Вирустар абада өлбөй калып атат. Кайта ошону силер артка демиңер менен кошуп тартканда тамактын ичине толот, бронхага толот, бронханын альвеола дегени бар, аны өлтүрөт, өпкөгө кирет. Өпкө аркылуу бир болгон углекислый кычкылтек газы вирустар менен канга кетет. Кан анан нары жүрөккө барат, жүрөктөн нары печенге барат, анан нары бөйрөк турат. Бөйрөк тургандан кийин силердин өзүңөрдүн моторлоруңар иштебей калат. Ошол себептен бүгүн маска тагылган, жумушта отурган балдардын эзе болуп атат, ооруп калышып атат. Бул аябай коркунучтуу нерсе. Масканы эгерде бирөөдөн күмөн санасаңар тага койгула. Бир нерсени уксаңар бирөө чүчкүрүп кышкырса тага койгула. Экинчи нерсе, силерге атайын ар кандай заттарды саттырып атат. Бүгүн сотто болобу, милицияда болобу, робуда болобу, мекемелерде болобу, ар биринерге опрыскиватель берип атат. Мына маскага чачып койгула, мода опрыскиватель бар деп. Ал дагы аллергиялык ар кандай заттардан турган нерсе удушье деп коет. Өзүңөрдү тумчуруп калышыңарга алып келиши мүмкүн. Анткени ада тарап кетиш керек, бир убакытта кирип аба менен ошо тараш керек. Үчүнчүдөн, бул өтө кымбат баалуу нерселер, эң арзаны 150 сомдон болуп атат. Бүгүн фармациядагы бандиттер, мафия жер жайнаган акчаны иштеп таап атат. Коронавирус ошо фармацияны эң бир коррупциялык схемаларын жоготуш үчүн уюштурулган бул атайын проект. Ошондуктан ушуну эске алсаңыздар. Бүгүн тонналап, азыр каяка барбайлык, соттордо, Ленинский сотто кечеэмде көрүп келдим. Эшиктерди марле менен ороп, анын үстүнө опрыскивательдерди чачтырып, ар кимдин колун жана опрыскиватель менен жууп атат. Ал опрыскиватель тарап кеткенден кийин алардын өздөрүнүн калдыктары калат, денеге зыяндуу. Эгерде ушунча корксоңор, жаныңарга бир кичинекей тилим сабын алып алгыла, же болбосо бир сабын алып туруп эле, кайсы жерге барсаңар да колуңарды сабындап туалеттен жууп койсоңор болот. Будан башка эч кандай жардам жок. Жанагы айтып аткан вирус башка вирустарга караганда батыраак абага чыкканда өлөт. Коркунуч бул вирустун эч кандай жок. Мынакей дүйнөдө бир күндө жөнөкөй эле төрөттөн 70 миңге чейин аял кетип атты. 3 айда 70 миң аял кетти. Коронавирустан, айтылып аткан вирустан болгону бир 5,5 миң киши дейт. Болгону да айтпайм, Кудай өзү кечирсин. 5,5 миң киши кетиптир. И то 70 жаштан ашыкка өткөн аксакалдар. Анан саналуу эле 1-2 жаш балдар мурун өздөрү өпкө жүрөгү оору адамдар кетип атат. Ошол себептен мен айланай кыргыз эли суранам. Мындай неме чалып кетпесеңер. Азыр 91-жылга болгон окуяга кайрылып келип атабыз. Дүйнөлүк кризис башталды. Дүйнөлүк кризистин максаты эмне? Ошол атайын иштеп аткан машине бар, долларларды басып, кагазды чыгарып берип аткан чет өлкөлүк машинени токтотуш үчүн Кытай өз чечимин кабыл алды. Бүгүн Кытайда триллион деген долларлар жатат. Кытай өзүнүн вирусун токтотту, элин эшикке чыгарды. 1 ай 2 ай өзү каалагандай аларды бакты, аларга кошумча тамакты өздөрү апарып берип атты. Мынакей эми жарандарын эз алтканын кетирет. 2-3 айдын ичинен кийин жарандар иштей баштайт. Кытай эч качан импортты киргизген эмес Кытайга. Бүгүнкү күндө Кытай импортко толугу менен уруксат берди. 3-4 ай, 5 ай Кытай өзүнүн продукциясын чыгарбайт. Сыртта калган өтпөгөн продукциялардын баары өтөт.
каражаттар Кытайга кирет, каражаттар доллар менен кирет, аны чогултат. Мынакей 22 миллиард доллар уже жанагы фарм окуясынын негизинде булар иштеп таап даярдап алды. Анткени ошол эле жазалапка маскалардын көбү Кытай компаниялары даярдайт. Ошол эле топтолгон кагаз долларды кайта сыртка өзүнүн эли менен кошо эз алганы жөнөтөт. 500 миллион киши эле эз алганы чыкса, канча деген миллион долларды да алып чыгат. Ошону түшүнгөн Англия өлкөсү Брекзиттен чыгып кетти, Европадан чыгып кетти. Европа бирикмесинен чыгып кетти. Бүгүнкү күндө иштеп кала турган акчалар бул ар бир мамлекеттин өзү чыгарган акчасы. Биздин сомду бир кезде Аскар Акаш жазап кеткен, биздин сом иштейт. 91-жылы кантип рубльды талкаланса, бүгүн ошондой эле механизм кайта келип өздөрүнүн башына тийип атат. Доллардын абалы абдан ойнойт, оор болот. Ошондуктан чуркап, акчаларыңарды долларга алмаштырып, доллар сатып алып, эртеңки күнү өз каражатыңардан айрылып калбаш үчүн акыл эс менен иш кылсаңар. Бүгүн Трамп айтты, чет өлкөдөн жүргөн долларларды биз кабыл албайбыз деп. Бул эмнени айтат? Эгерде кабыл албаса, ошол Американын экономикасы токтоп калат. Ошол эле доллар алардын кишине менчик бир гана өлкөнүн акчасы болуп дагы сырткы өлкөлөрдө жүргөн бир да долларды башка сен Америкага алып бара албай каласың. Ошондуктан бүгүн магазинден бүт шыпырып алгыла, бир кезде биз көрдүк, тонналап ундарды алып, ундар көбө басып кеткен. Тонналап күрүчтөрдү алып, күрүчү көбө басып кеткен. Макарондор куртап кеткендерди көргөнбүз 91-жылдары. Ошол эле учурда шереңкеден байыгандарды көргөнбүз. Туздан, самындан десек да, эми ар кимге ар кандай рызкы Кудай берет экен. Бирок мен ойлойм, сабырдуулук, анан тең салмактуулук, эсти жөө мезгил турат. Бүгүнкү күндө бири-бирибизге кайрымдуу болуп, мамилебизди өзгөртүп, тере чекебизди эмне калды, эмне өттү, эмне өтпөдү эстебей, баягы бири-бирибизге саламдашуубузду түздөйлүк. Ушунча карантин убакыты болгон соң тууган тууштарга катышайлык. Айтып кетиш керек. Ошондой эле жанагы мынакей көп ар жерде мал союлуп, көп тамак аш калынып атат. Мына бүгүнкү күндө эң бир коркунучтуу нерсе болуп кыргыз үчүнчү, кайсы мусоркага барбасаң, жылкынын эттери, куйдун эттери, борсок нандар жатат. Мен ойлойм, ушундай нерсеге өтө сагыраак болсок, себеби деген ар бир нерсеге жооп берет. Бүгүн ушул акыркы моментке чейин биздин бийлик коронавирус оюна кирбей турган, дагы деле кирбей турса болмок, но тилекке каршы булар кирип кетти. Бүгүн уже башкарып аткан мамлекетти башкарып аткан ичинде жүргөн коррупциялык фармафия өзүнүн товарларын, медицинский спиртти, болбогон жана колду сүрө турган тряпка нерсесин саттырып, элди дүрбөт кылып атат. Ошол себептен каалайын калк бүгүн сомдардын сактагыла, бекер коротпогула, ал акча колдо турган акча 2-3 айдын ичинде абдан керек болот. Азыр быкыр-чыкырды жыйнап алып 2-3 айдан кийин колдоно турган акчаңарга калбасын. Эртең сомдун баасы көтөрүлөт, ошол себепти аттең айда отуруп калбагандай болгула. Бул менин өтүнүчүм сиздерге. Жана иликтөөлөрдү мен жөн гана айтып аткан жерим жок. Бул дүйнөлүк массалык маалымат каражаттардын берилип атканы жана өзүм эксперт, бир топ чоң уюмдардын арасында эксперт болуп иликтеп көрүп келген маалыматтардын негизинде айтып атам. Рахмат чоң.